Саламатсыздарбы? Москва шаарындагы кыргызстандык мекендештерибиз менен маегибизди улантмакчыбыз. Байыртадан кыргыз элинде аял заты өзүнүн акылы өжөрлүгү менен айырмаланып келет. Бүгүн биздин программада чет элде өзүнүн ишканасын ачууга үлгөргөн Акбермет аттуу кызыбыз менен маек кылмакчыбыз. Жашоодогу кыйынчылыктарга карабастан Москва шаарында өз ордун таап, кыялданган кесибин аркалап отурат. Биз мындай кыздарыбыз менен сыймыктанбай кое албайбыз. Мен аябай эле чоң бизнес ачтым деп туруп, эме кылып, кандай десем, гордиться эткенден деле алысмын. Өтө чоң бизнес деп да айта албайм. Бул атмосфера жеке аялдар үчүн аябай керектүү нерсе. Парикмахерскийде эми аял заты үчүн жеңил, оңой, анан дайыма көзгүнүн алдында келбеттүү, такнакай болуп жүрөсүң. Азыркы убакта парикмахерскийди ачканыбызга марттан аштык. Март айынан баштап ачылды. 2 айга чукулдап калды ачылганына. 3 кыз, 1 байкеден 4 сотрудникибиз бар уши. Москвага биринчи келгенде аябай таң калчубуз, имараттар аябай бийик экен деп. Негизи чынында аябай адам көп адамды көргөн эмесмин. Метрого түшүп баратканда метро удивляться этип кеткем негизи. Чоң өлкөдө өзү негизи өнүгүү алды да, кандай десем, бул жердин мага деги культурасы жагат. Москва элинин культурасы менен ар бир элдин өзүнө татыктуу, өзүнө жакшы культурасы, тазалыгы жагат. Негизи канча да өзүбүздүн элге жетпейт. Ошентсе да бул жерге эмнеге бул жерде развиваться этишибиз керек да. Развиваться этип бул жерде ошол развивать эткенибизди Кыргызстанга алып барышыбыз керек да. Ошол менин максатым. Бул жерге мени өзү бир тууган эжем чакырган. Бир тууган эжем чакырып, жумуш табуу мага аябай кыйынчылыкка турган жок. Келгенде сатуучу болуп иштегенмин. Биз 6 бир тууганбыз. 4 кыз, 2 уул. Эң чоң эжем бар. Сиңдим, иним бар. Агам бар. Агам, бир тууган агам мага жардам берип турат. Азыркы убакта Бишкекте турат. Агамдын аты Мирлан. Инимдин аты Темирлан. Нусрет менин алтындан ардактуу апам болот. Апам Зымыраткан. Кандай десем, эне деген бул ыйык зат да. Эне жөнүндө 1-2 декламация айтып кетсем мүмкүнбү? Эне сага кандай мактоо жарашат? Энесинден ким сыймыкты талашат? Эне менен теңдеш албай эч бир зат. Бардык мактоо эне сага гана жарашат. Менин апам мен 11-класста окуп атканда, жок, адашпасам 10-класста экен. Ичине ооруп каза табып, азыркы убакта жок. Бирок эч качан мен энем жок эле деп өксүп билгизбейм. Эми ичимден бир аз иногда өксүгөндөй болом, бирок билем дайыма энем мени колдоп турат. Өзүм көрбөсөм да дайыма менин жанымда. Биз бул жерге келсек, таможня союз болуп, биз Кыргызстанды унутуп калдык. Биз Кыргызстанга барбай калдык. Жок, биз наоборот таможня союз болсо, менин жеке көз карашым таможня союзга бул кыргызстандыктар үчүн плюс. Себеп дегенде Кыргызстандагы жарандардын көбү Москвада болуп турат. Эми көбүнчө патент, разрешение работасы жок жумушка киришип, көбүрөөк айлыктарды табышып, менин жеке пикирим бул
плюс деп ойлойм, жакшылыкка деп ойлойм. Эч кандай кыргыз биз таможенный союзга кирдик, Кыргызстанды унутуп калдык деген деп алууну туура деп ойлойм. Разница мен келгендеги, азыркы убактагы разница өтө чоң. Анда деген кыргыздарыбыз бир аз туурасын айтканда кыйналып жүрүшкөн болсо, азыр индивидуальный иштешип, өз алдынча өнүгүшүп, мени кыргыздардын азыркы абалы Москвада аябай кубандырат. Келген жарандарга башка жерге чыгарда ушул улуттун, ушул Российский Федерациянын закондоруна баш ийүү. Башка мамлекетке киргенден кийин документацияларын дайыма туура алып жүрүү. Ушундай боло берет же болбойт деп өзүнүн бул жерде адам көп болгонуна байланыштуу документ аябай требовать этишет. Өзүңдүн жеке личный сен Кыргызстандын жаранысың деген документация болуш керек. Ошол бош убактарымда негизи китеп окуп көп алектенем. Бул Жеңишбек Жумакадырдын Үч арман деген ыры негизи өзүм да ыр жазып турам. Өзүмдүн ырым бар. Деле кийин же айтаттырмын. Берметиңдин арманы деп апама жазган ырым бар. 17 куплеттен турат. Азыр силерге айтып бере турган ырым Жеңишбек Жумакадырдын Үч арманы. Азыркы заманбап көркөм окуулардын бири деп ойлойм. Уруксат берсеңиздер айтып берсем. Буга чейин айтты далай акындар. Кантсе дагы айта турган акым бар. Кыргыз болуп төрөлгөндөр кыргыз тилин унутууга айтчы, кимдин кандай акы бар. Кыргыз туруп орусчалап сүйлөгөн, өз баласын орусчалап тилдеген, кыргыз туруп кыргыз тилин сүйбөгөн, арабызда кызыландар жок бекен, салам менен приветтин айырмасын билбеген. Ырчыларда, сынчыларда орусчалап үндөгөн, казактарды карагыла, казакша жырлары, өзбекти карагыла, өзбекчелеп ырдады, орусчалап сүйлөгүн деп, орусчалап бийлегин деп, айткылачы кыргыздарым, силерди ким кыйнады? Чет тилди да үйрөнөйлү, бирок анын сүйлөй турган жери бар. Эзелтеден ата бабам айтып келген ар нерсенин чеги бар. Айткылачы кыргыздарым, ала тоолук кыргыз тилдин кай жеринде кеми бар? Тил кармаган тизгиниңди кай тарапка ыргыттың? Тил жоголсо билбейсиңби? Жоголору кыргыздын таза туруп баттык окшойт санаага. Ак нерсени алмаштырдык карага, ата дешти алмаштырдык папага, эне дешти алмаштырдык мамага. Башка тилдер минип жүрөт Мерседес, кыргыз тилин минип калган араба. Тил деп какшап, тил деп күйүп жанган бар, тилдин терең маңызына канган бар. Энесинин өзүн сөзүн бүт жерип, эне тилин чанганда бар, танганда бар. Чансын, тансын, мейли тилим арданба, андай алсыз, андай арсыз жандарга. Кезиң келди күткөн ооматың, кир үйлөргө киргин кенен эл отурган мына мындай чоң бир залдарга. Кыргыз дебейм көксөбөгөн кыргыз үчүн максатты, кыргыз дебейм сатып жүргөн өз мекенин тамташты. Кыргыз дебейм элин бөлгөн, жерин бөлгөн, түндүк түштүк деген тилин бөлгөн ахмакты. Түндө көксүз, асмандагы жылдызсыз, жерде көрксүз, ала тоосуз кыргызсыз. Кырылбаган кыргызым, келе жаткан кыргызбыз. Кыргыз келген ала тоодо төрөлүп,
кыргыз келген ак бешикке бөлөнүп, неберелер көбөйүп, ак сакалдар ат үстүнө небересин өңөрүп, кыргыз келген арчадай солубастан көгөрүп, кыргыз келген көк арчадай солубастан көгөрүп, кыргыз келген ала тоодо кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз келген ала тоодо кыргыз болуп төрөлүп, келгилечи кыргыздарым, кыргыз болуп төрөлгөн соң, бул дүйнөдөн кыргыз болуп өлөлүк. Бермет экөөбүз уже Москвага келгенден бери 5 жылдан бери доспуз. Берметти ушунчалык жакшы билем да, кандай кыз экенинчи. Экөөбүз канчалаган жакшы күндөрдү, кыйынчылыктарды, ушундай бүт ийгиликтерди бирге өткөрдүк. Бул өзү негизи ушунчалык немесинен эле тырышчаак, ушундай жашоого көз карашы башкача да, башка кыздардан айырмаланып, ошол үчүн ушул ийгиликтерге жетти дейм Бермет. Маегибиздин соңунда Москва шаарында өзүнүн ордун таап иштеп келе жаткан кыргыз мекендештерибизге ийгилик каалап кетмекчибиз.